салышыбыз керек болот. Билим берүү жана илим министринин орун басары Расул Авазбек уулу Ош мамлекеттик университетинин жыйындар залында жаңы мыйзам долбоорун талкуулоо үчүн келген. Алгач чогулгандарга баяндама жасалып, жалпы маалымат берилди. Бул мыйзам 5 мыйзамды сөз белгилеп кетти. 5 мыйзамды кошуп бир мыйзам катары алып чыгып атабыз. Анткени эмне үчүн? Анткени ал жерде кайталануулар бар, кээ бир жерлерде дал келбестиктер бар. Ошондуктан мына ушул мыйзамды алып чыкканбыз. Мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлганы менен катардагы мугалимдер эле эмес, райондук билим берүү башкармалыгынын башчыларында толук маалыматтары жок. Ошол себептен талкууга алынган мыйзамды бул тармактын катардагы кызматкерлери толук таанышып чыгуусу керек. Азыр айтабыз. Сиз кайсы райондо болот? Мен жөн эле конок катары келдим. Ошону эми азыр биз жаңы долбоордун өзү менен тааныша элекмин. Мен эски мыйзам боюнча бир катар карап келдик. Азыр эми ошол жаңы долбоорду алып туруп, эски менен кандай айырмачылыгы бар, кандай өзгөчөлүктөрү бар, ошого жараша анан сунуш беребиз да. Интернетке коюлду, жок, көргөн жокпуз. Жок, тааныша элекпиз. Буга чейин маалыматыбыз бар анча-мынча. Азыр эми кандай өзгөрүүлөр кирди, кайсы бөлүмдөрүнө, статьяларына азыр эми көрүп туруп талкууга катышабыз да. Мыйзам долбоорунда көрсөтүлгөн жалпы маалыматтардан кийин чогулгандар министрдин орун басарына суроолорун узатты. Министрдин орун басары бул убакка чейинки мыйзамдагы кемчилдиктер эске алынганын кошумчалады. Мугалимдердин статусу жөнүндө мыйзам долбоору келген окутуучуларды кызыктырды. Мугалимдердин статусу жөнүндөгү мыйзам өтө начар жазылган. Ал жерде мугалимдердин укуктары жана милдеттери так дан айтылган эмес. Анан бул жерде азыр мен сизден сурайын дегеним, коммунальный услуга бар. Кандай болот? Жер маселеси кандай болот? Ана баягы айыл жерде жаңы келип иштеген мугалимдерге жаңы иш баштаганда 10 000 сомдон акча беришти. Ушулар киргизилди же киргизилбей калдыбы? Экинчиси, мугалимдердин статусун көтөрүү бир эле билим берүү жана илим министрлигинин ыктыярында же мүмкүнчүлүгүндө эмес экендигин сиз жакшы билесиз. Анткени көптөгөн жеңилдиктер, бериле турган жеңилдиктер, анын ичинде жер, коммуналдык жеңилдиктер, бул жергиликтүү муниципалитеттин маселеси да. Сөзсүз түрдө бул мамлекеттик саясат бүгүн ошого барат. Жарандык коомдун өкүлдөрү мугалимдерди жана окуучуларды ар кандай массалык жумуштарга тартууну мыйзам менен чектеш керек деген сунушту беришти. Бул убакка чейин шайлоо өнөктүгүндө мугалимдерди пайдаланган көрүнүштөр туура эмес деген пикирди билдирип чыгышты. Мага жакпаган нерсе бул ошол орчундуу жана шайлоо маалында мугалимдердин шайлоого аралашканы жана ошол мектептердин директорлорунун ошол УИКтердин төрагасы, төрайым болуп иштегени абдан нааразычылык туудурат. Эмнеге дегенде ошол коомдук уюмдун изилдөөсүнө таянсак, ошол билим берүүнүн сапаты резко жанагы Украинада немени чыгарганда, билим берүүдөн шайлоону чыгарганда ошондо гана мындай көтөрүлгөн да. Башка мамлекеттерде дагы ошол далилденген. Бирок ошол эле учурда коомдук талкууга коюлган мыйзам долбоору борборлордо эле эмес, айылдарда, райондордо да талкуулоо керек экенин Жолдошбек Бүтүнөев баса белгилейт. Анткени эле жериндеги улуу мундун өкүлдөрү социалдык тармакка кирүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Алар кабарсыз калат деген ойдо. Бул али канча өзгөрөт? Анан баягындай эле борборлордо эле формалдуу жанагындай обсуждение кылып койбой, бул деген реалдуу обсуждение кылыш керек. Конституциянын жаңы долбоору сунушталганда да ушундай болгон. Ошто ар бир шаардын борборунда эле баягы дежурныйларды топтоп туруп эле 1 сааттын ичинде бүтүрүп, анан интернетке чыгарып, мына биз мондай кылдык деп для протокола дегендей кетип калат. Айылга барсын. Мен атам да мугалим, апам да мугалим. Ал мыйзамдын жаңы долбоорун көргөн да жок, интернет да жок, мисалычы. Ал 40 жыл мугалим болуп иштегендер. Барсын ошолорго. Ошолор окуса, анан айтат. Коомдук талкууга коюлган мыйзам долбоору элдин ичинде талкууланып, андан соң жогорку кеңешке чыгарылат. Бирок мыйзам долбоорунун расмий тилде жазылып, мамлекеттик тилде жайылтылбай жатканында сындагандар бар. Таткашабдан Адилет Нышанбаев, Нур Ньюс. Клиникалык базасы жок болсун.